Номер 5 Ташматов Бартабаз атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби. Адам жана коом сабагы 5-класс Айтбаева Мери. Саламатсыңарбы, мен сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү сабагыбызды баштаардан мурун мен силерге логикалык суроо бергим келип турат. Анда биз бүгүнкү сабакка даярбызбы, балдар? Азаматсыңар. Бир карыядан канча жаштасыз деген суроого 100гө чыктым, бирок 25 жолу гана өздүк майрамымды белгиледим деген экен. Суроо, балдар, карыянын сөзүн түшүндүрүп бергилечи. Эмне үчүн ал 100гө чыкса дагы 25 жолу гана өздүк майрамын белгилеген? Бул жерде биз суроонун жообун табууда күндөргө, айга маани бере турган болсок, анда биз бул суроонун жообун оңой эле таап алабыз. Ойлондукпу, балдар? Азаматсыңар. Демек, бул суроонун жообу карыянын туулган күнү 29 февраль болгондуктан экен. 29 февраль биз билебиз, балдар, 4 жылдан бир келгендиктен карыя 100гө чыкса дагы 25 жолу гана өздүк майрамын белгилеген экен. Азаматсыңар, балдар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы адамдын коомдогу жүрүм-туруму. Сабагыбыздын максаты окуучулар адамдардын коомдогу жүрүм-турум эрежелерин билет, алган билимдерин иш жүзүндө колдоно алышат, эрежелерди так сактоого калыптанышат. Балдар, биз өткөнкү сабагыбызда адамдагы адептик баалуулуктар деген теманы өткөнбүз. Силерге үйгө берилген тапшырмаңарды абдан жакшы аткаргансыңар. Кайрымдуулук атолдук парзыбыз деген темада аңгеме түзүү болчу. Бардыңар түзүп мага кетирдиңер. Азаматсыңар, балдар. Демек, силер теманы абдан жакшы түшүнгөнсүңөр, Анда, балдар, сабагыбызды баштасак. Коом деген эмне? Коом деген сөздү биз күндөлүк турмушубузда кеңири колдонобуз, Китебибиздин аталышы дагы адам жана коом. Тарых сабагынан алгачкы коом жөнүндө маалымат алгансыңар. Демек, бул суроого биз жооп бере алабыз, Азаматсыңар. Коом деген демек, бул биргелешип жашаган адамдардын тобу. Байыркы доордо адам үйүрү, урук, уруу бирикмелери деген топтор пайда болгон. Коомдун өнүгүшү менен адамдардын эл, улут деген чоң социалдык топтор түзүлгөн. Социалдык топ дегенибиз, балдар, кандайдыр бир жалпылыгы бар адамдардын тобу, Силер дагы балдар деген социалдык топтун мүчөсү болуп эсептелесиңер. Демек, ошол коомубузда адамдардын жүрүм-туруму кандай болушу керек? Ошол нерсеге токтоло кетебиз. Адамдын калыптанышына үй бүлөдөгү, мектептеги, коомдук турмуштагы баарлашууда чоң таасир этет. Коомдо жашап туруп, андан эркин болуу мүмкүн эмес. Анткени адамдын жеке кызыкчылыктары коомдук кызыкчылыктар менен чектелип турат. Силер ар кандай кичине жана чоң топтун же үй бүлөнүн, өзүңөр окуган класстын, мектептин мүчөсү болосуңар. Ал эми атиңер ар кандай кесибине жараша, ар кандай эмгек жамаатка кирет. Мисалы, мугалим, врач, инженер, окумуштуулар жана башкалар. Ар бир эмгек жамаатында өздөрүнө жараша жүрүм-турум эрежелери болот. Бизде деле мектепте өзүбүзгө тиешелүү жүрүм-турум эрежелерибиз калыптанган, Биз билебизби, балдар, аны? Азаматсыңар. Балдар, демек коомубузда жүрүм-турум эрежелерин биз кимдерден үйрөнөбүз? Сөзсүз түрдө чоң атабыздан, чоң энебизден,
атабыздан, апабыздан жана башка улуу мундагы адамдардан үйрөнөбүз. Тамактануу учурундагы тарбия дейт балдар. Бул жерде дагы өзүнчө бир эреже камтылган. Улуу мундагы адамдар, чоң атабыз, чоң энебиз же болбосо атабыз, апабыз тамактан ооз тиймейинче кичүү муундагы балдар ооз тийгенге болбойт. Силерде да үйдө ушундай тартипти колдоносуңарбы? Азаматсыңар. Демек биз ошол коомубузда мына ушундай жүрүм-турум эрежелерибиз калыптанган экен. Коомдо калыптанган эрежелер адамдын коомдогу жүрүм-турумун жөнгө салып, коомдук тартипти сактоого маанилүү роль ойнойт. Улуу мундарды сыйлоо, аларга сый көрсөтүү да ар бир адамдын адеттик баалуулуктары болуп саналат. Мына бул жерден биз коомдук транспортто улууларга орун бошотуп берген видеону көрдүк, балдар. Демек, бул дагы адамдагы эң бир жакшы сапаттардын бири болуп эсептелет. Ар бир адам улууларды сыйлоого, аларды урматтоого милдеттүү болуп саналат. Демек, мына ушул биз сөз кылып жаткан нерселердин баардыгы бул балдар мораль болуп саналат экен. Демек, бул мораль деген эмне? Мына ушул нерсеге токтолуп көрөлү. Адамдардын жакшы жана жаман, акыйкаттык, милдеттүүлүк жана ар намыс түшүнүктөрүнө негизделген жүрүм-турум эрежелеринин жыйындысы. Моральдык эрежелер мыйзам менен бекемделбейт, алардын аткарылышын коомчулук көзөмөлдөйт. Башкача айтканда, булар жазылбаган мыйзамдар болуп эсептелинет. Демек, балдар, биз мыйзам деп айтып жатабыз. Мыйзам, укук, мамлекет качан пайда болгон? Биз ушул суроолорго жооп издеп көрөлүчү. Мамлекет пайда болгонго чейин байыркы доордо теңсиздик жаралган. Социалдык жактан ар кандай абалдагы адамдардын мамилелерин жөнгө салуу үчүн мамлекет түзүлгөн. Мамлекет башчылары буга чейин коомдук жумушту жөнгө салып келген, салттарды мыйзамдаштырып, коомдо укуктук ченемдерди жана мыйзамдарды түзүп иштеп чыгышкан. Демек, мамлекет, укук жана мыйзам. Мына ошол нерсенин баардыгы биз азыркы коомубуздагы жүрүм-турум эрежелерин негиздеп турат. Булардын ар бирине бирден токтоло кетсек. Укук. Мамлекет тарабынан бекитилген, баардык адамдар милдеттүү түрдө аткара турган жүрүм-турум эрежелеринин жыйындысы. Мыйзам. Мамлекет же эл тарабынан кабыл алынган жүрүм-турум эрежелерин камтыган ченемдик укуктук документ болуп саналат. Балдар, биз демек ар бир бала эмнеге укуктуу? Биз өзүбүздүн укуктарыбызды билебизби, балдар? Сөзсүз түрдө, билим алууга, ден соолугун кароого, жашоого укуктуу жана ошондой эле эс алууга укуктуу. Ар бир адам төрөлгөндөн баштап улутуна, тилине карабастан баардыгы бирдей укукка ээ болушат. Мына бул жерден да биз сүрөттөн көрүп турабыз, баардык бала эс алууга, билим алууга жана зордук, зомбулуксуз жашоого укуктуу. Ар бир адам төрөлгөндөн баштап улутуна, тилине, материалдык жактан социалдык абалына карабастан баардык адам бирдей укукка ээ болуп саналат. Кыргыз Республикасынын адамдардын негизги укуктары баш мыйзам болгон Конституцияда бекитилген. Биз ар кандайбыз, бирок укуктарыбыз бир. Конвенция 1989 жылдын 20 ноябрында кабыл алынган. Конвенция негизинен балдардын укуктары жөнүндө жазылган укуктар болуп эсептелинет. Балдар, анда биз бүгүнкү сабагыбызда жыйынтыктай келсек. Биз бүгүнкү сабагыбызда мораль жана укук боюнча сөз кылдык. Мына ошо
мораль менен укуктун айырмачылыгы бар бекен? Силер байкадыңарбы? Эмнесинен айырма бул мораль жана укук? Же эч кандай айырмачылыгы жокпу? Мен силерден ушул суроолорго жооп алгым келип турат. Сабагыбыздын жүрүшүндө силер ушул нерселерге жооп берип, мага жиберсеңер болот. Жана дептерибиздин бетин мына ушундай кылып бөлөбүз. Жакшы жүрүм-турумдун артыкчылыгы эмнеде? Жана жаман жүрүм-турум эмнеге алып келет? Демек, бул эмне жөнүндө сөз болуп турат, балдар? Албетте, коомубуздагы жакшы жүрүм-турумдун артыкчылыгы жана жаман жүрүм-турум эмнеге алып келет? Мына ушул нерсени талдап көрөлүчү, балдар. Бул силерге үйгө тапшырма. Бардыгын үйдөн аткарып, жана мораль менен укуктун артыкчылыгын, айырмачылыгын байкап, анан бул тапшырмалардын бардыгын мага кетирсеңер болот. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.